Казакстанда агротуризм мода трендине айланууда. Шаардын ызы чуусунан алыс эс алууга, дыйкандардын жашоосуна, жергиликтүү каада салттарга жана маданиятка болгон кызыгуунун аркасында эс алуунун бул түрү тездик менен өнүгүп жатат. Борбордон 100 чакырым алыстыкта жайгашкан Чакан дыйкан чарбасында уй, эчки жана үй канаттуулары багылат. Ишкер өз ишин 10 жыл мурун баштаган, бирок өткөн жылы гана толук туристтик аймак болду. Бул жерге казакстандык коноктордо да, чет элдик туристтер да күн сайын келишет. Алар экологиялык таза азыктарды сынап көрүп, чарбанын иш менен таанышат. Туристы к нам сами пришли. То есть настолько... Туристтер бизге өздөрү келет. Көпчүлүк балдар уйду жылкыдан, койду эчкиден ажырата алышпайт. Мен мындай болот деп ойлогон эмесмин. Ата-энелер балдарын үй жаныбарларын өз көзү менен көрсүн деп алып келишет. Чтобы они погладили, посмотрели. Катя — это ребенок города, для нее полнейшая экзотика вообще. Катя шаарда чоңойгон бала. Ага мындай жерге келип, улактарга жем-чөп берген адаттан тыш көрүнүш. Караңыздар, ал кандай кубанып жүрөт. Мындай туризмдин түрүн өнүктүрүш керек деп эсептейм. Культивировать и масштабировать. Мне понравилось сегодня кормить коз, потому что это... Мен үчүн улактарды өз колум менен багуу укмуштуудай кызыктуу болду. Алар сүйкүмдүү жана түстөрү жагымдуу. Кечээ сыр жедик, сүт ичтик, каймак жедик. Баары абдан даамдуу болду. Мага жакты. Всякое молоко и сметана там еще была. Было очень вкусно, и мне понравилось. Казакстанда агротуризм менен алектенүүнү каалагандар үчүн мүмкүнчүлүктөрдүн горизонтторун кеңейтүү пландалууда. Мажлисте дыйкан чарбаларга өз жеринде бизнестин бул түрү менен алектенүүгө укук берген мыйзам долбоору каралууда.